Айдарбек Абдраимович, айтыңызчы, сиздердин мекемеңизге канча мекеме кошулду бүгүнкү күндө? Министерствоңузга. Бизге азыркы учурда кошулган жок. Бул ошол былтыркы кошулгандан берки эле. Канча бүгүн сиздерде тармакта канча ведомстволор бар? 7 тармак. Бул 8-нчи болду ошондо. Иә. Бул ошондо архив 8 болду. Ушул бул баштан бери эле ошол былтыртан бери эле ошол. Просто бул ошол жогорку кеңеште мыйзам каралуучу ушул социалдык комитетинде болчу да, ошол эле биз бул өзүбүздүн комитетке алып келип атабыз. Мария Артерловна, айтыңызчы, баягы мен сизге 1-2 жолу сунуш бердим эле, Талас шаарындагы архив боюнча, Бакай Ата районунда архив боюнча аябай баягы имарат жараксыз болуп калган да. Азыр эми цифровизация министерствосунан өтүп турганбыз, салынбайт экен да, Неге айтып атам муну? Себеби дегенде Талас областындагы цонду салыша албай атат да буларчы, дагы деле. Анан сиздерди алып алып булар кантип булар справляться этет билбейм. Мен билем, ошо билесизби, мен баягында айтып кетти элем, ошо жанагы перечень строительства киргизгенбиз. Ошо Бакай Атанындагы шаардыктыкы да киргизгенбиз. Тилекке каршы ошо 15 объекттен биздин каржы министрге иту рахмат, 7 объект үстү киргизип берди. Бүгүн 7 объект салынып атат. Эми келерки жылга дагы переченьге киргизгенге аракет кылабыз. Ал биздин эң бир уручундуу маселелер ошо Чүй областында Таластыкы абдан аракет кылабыз киргизген. Ошо аракет кылыңыз эми өзүңүз көзөмөлдөп. Анан Айдар мырза, цонду унутпаңыздар. Жок, калып кетти ошол боюнча. Кара Бурадагы ачабыз дедиңиздер эле филиалын. Анын баягы имаратын таптык дедиңиздер эле, ал боюнча да калып кетти. Мына бүгүн элдер дагы деле 70-80 километрден Талас шаарына келип атат. Өзүңүз ал жагы цонду көрдүңүз эле, Талас шаарындагы 10-15 киши батпайт ага. Чындыгында азыр министрлик менен анан ушу жергиликтүү бийликте бул көйгөй тууралуу биз болгон күч аракеттерибизди кылып атабыз. Ар бир жерде ошол мүмкүнчүлүккө жараша биз ачканга жараша кылып атабыз. Мисалы, азыр ошо 2 күн мурун бизде Нокенде ачылды цонубуз, жакынкы арада ошол Кеминде ачылат. Биз эми өзүбүз мүмкүнчүлүккө жараша жана жергиликтүү бийликтин даярдыгына жараша өздөрүнүн фондусунан, өздөрүнүн ошо отвод кылган тех эмесин алган мүмкүнчүлүктөрүнө жараша биз бүт аракеттер кылып атабыз. Буюрса эмки жылга бул киргизебиз. Бул маселе боюнча сиздердин министриңиздер дагы өзүнүн убадасын берди эле. Ошон үчүн бул урматтуу Айдар мырза, бул мен үйүмө же болбосо башка жерге сураган жерим жок. Бул Талас областынын элине суранып атам. Элге шарт түзүп берейин деп атам. Ошон үчүн ушу маселени бир карап коюңуздар. Кийинки жылга киргизип калып кетпесин, анан ошо мен 24-тө да ошол жерде сүйлөшүп отурбайлы ошол маселе боюнча. Рахмат.